Кечки жаңылыктардын алдына кыскача тааныштырабыз. Бишкекте балдарды коргоо борборунан өспүрүм кыздар качып кеткен. Жатып алып акча тапкын келеби деп вебкам студиянын уюштуруучусунун бири кыздары менен УКМК тизгинин тартып кармады. Суроо 15 жаштагы кызды дагы күйөөгө берсе болобу? Казакстанда үрөй учурган окуя катталды. 38 жаштагы кишиге 15 жаштагы кыз турмушка чыккан. Түнү менен аны зордуктап, кыз үйүнө кайтып келген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте вебкам студия уюштурган 29 жаштагы жаран кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, 11 мартта милицияга интернет сайттары аркылуу жарнамалап, кыздарды жогорку акы төлөнүүчү онлайн видео маек куруу кызматтарын көрсөтүүгө вебкам студияларына жумушка чакырылып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты сойкулукка тартуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө 1995 жылы туулган шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. АКШда киши колдуу болгон үй бүлөнүн сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 1980 жылы туулган жаран жубайы 1977 жылы туулган жарандар, алардын 2019 жылы туулган баласынын жансыз денеси Кыргызстанга жеткирилген. Чикагодагы Кыргызстандын башкы консулдугу жакын туугандары жана АКШнын жергиликтүү бийлик органдары менен дайыма байланышта. Тергөө иштери жүрүп жаткандыктан окуянын чоо жайы айтыла элек дешти. АКШда кыргызстандык жубайлар баласы менен киши колдуу болгон. Тышкы иштер министрлигинен кыргыз жарандары 1980, анын 1977 жылы туулган жубайы, алардын 2019 жылы туулган уулу жансыз денелери табылганын маалымдашкан. Жана краудфандинг платформасынын сайтында маркумдар тууралуу маалымат жарыяланып, алардын сөөгүн мекенге жеткирүү үчүн акча чогултулуп жатканын билдиришкен. Булак серепкежи. Үй убадалап, унаалары менен акчага ийгилик кылып алган шектүү кармалды. Алдамчылыкка шектүү жаран кармалды деп маалымдады 1 май Рептин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык 3 мартта милицияга шаар тургуну кайрылып, алдамчылыктын курмандыгы болгонун билдирген. Анын айтымында капсуладагы 5 үйдү алуу үчүн баасы $40,000 Mercedes-Benz жана $26,000 Porsche Panamera унааларын 1,3 сом берип алданып калган. Жабырлануучуга бир үйдү куруу үчүн $15,000 талап кылгынары, кийин аны $22,000 сатууга мүмкүн болору айтылган. Бирок ал унааларынан да кол жууп, үйгө да ээ боло албай калган. Аталган факты алдамчылык менен каттууга алынган. Шектүү катары 1995 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милиция шектүүнүн башка иштерге да тиешеси болушу мүмкүн экендигин белгилеп, ал тууралуу маалыматы бар же андан жапа чеккен жарандарды 555 87 88 55 102 номерлары аркылуу байланышууга чакырат. Булак бара келди. Ошто жылуулук берүү токтотулду. 16 марттан 17 мартка караган түнү саат 12:00 Ош шаарында жылуулук берүү токтотулуп, кышкы жылытуу мезгили аяктады. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Тиешелүү буйрукка Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кол койду. Жылуулук менен камсыз кылуучу мекемелерге кийинки жылуулук берүү мезгилине карата даярдык көрүү тапшырмасы берилди. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва.
Бишкекте балдарды коргоо борборунан качып кеткен өспүрүм кыздар изделүүдө. Бишкек шаарында 17 жаштагы Аруки Асанбаева жана 15 жаштагы Адия Кылычбекова дайынсыз болууда. Бул тууралуу бүгүн 17 мартта Ленин Рибинен билдирди. Маалыматка ылайык 15 мартта милицияга жаран арыз менен кайрылып, жашы 7 элек кыздар Астраханская көчөсүндө жайгашкан балдарды коргоо борборунан качып кетишкенин айткан. Арукенин белгилери: бою 150-155 см, чачы кара, көзү күрөң, кырдач мурун, кийген кийимдери күрөң кофта, кара шым, ак спорттук бут кийим. Адиянын белгилери: бою 160-165 см, чачы узун, кара, көзү күрөң, кырдач мурун, кийген кийими: кара толстовка, көк жынсы шым, кара спорттук бут кийими. Милиция кыздарды көргөндөр болсо кабарлап коюун өтүнөт. Байланыш номерлары 0705 307 703, 0701 644 403. Ленин Рип аталган борбордон 14 март күнү дагы 2 кыз качып кеткенин белгилейт. Булак Суперкежи. Казакстанда өгөй ата 15 жаштагы кызды 38 жаштагы кишиге турмушка берген. Бул тууралуу Тенгер News Казакстан жазды. Маалыматка караганда, Немалчы фонуна кыздын агасы кайрылып жардам сураган. 15 жаштагы кызды өгөй атасы кыйнап турмушка берген. Кыз 5 күн зордукталгандан кийин качып чыгып өз атасына барган. Алар ошол замат арыз менен полицияга кайрылган. Бирок арызды кабыл албай, убакытты создуктуруп жатат деп айтылат маалыматта. Полиция маалымат берип, фондун полиция арызды кабыл албай жатат дегенин четке каккан. Арыз кече түшкөн. Кылмыш иши козголуп, кылмышка тиешеси бар жарандар суралган. Керектүү соттук экспертиза дайындалган. Кийинчерээк кылмышка шектүү катары 38 жаштагы киши кармалып, камакка алынганын билдиришти. Ал эми кыз менен психологдор иштеп жатат. 18 мартка карата өлкөдө күтүлгөн аба ырайы. 18 мартка караган түнү жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы чөйрөнүндө төңкүсүн +2 +7, күндүз +20 +25, Талас өрөөнүндө төңкүсүн +1 +6, күндүз +18 +23, Баткен облусунда төңкүсүн +3 +8, күндүз +20 +25, Ош Жалал Абад облустарында төңкүсүн +4 +9, күндүз +21 +26, Ысык Көл облустунда төңкүсүн -4 +1, күндүз +3 +13, Нарын облусунда төңкүсүн -2 -7, күндүз +5 +10. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын түнгү температурасы +5 +7, күндүзгү температурасы +22 +24 градус болот.